Бұл Чыңгыз Айтматовдың Борбор калабыздагы эстелиги. Чыңгыз Айтматовдың апасы татар болгон, атасы кыргыз болгон. Өзүнүн аты Чыңгыз болгон. Бул Чыңгыз Айтматовдун кыргыз элине, Азияга таанылган бирден бир себеби бул Чыңгыз Айтматовдун апасы. Чыңгыз Айтматовдун өзү айткандай, сендей апалар дүйнөгө эми келбейт деп апасынын жолугун кармап, жыттап ыйлаган ушул Чыңгыз Айтматов Төрөкулович болот. Бул сөз менен не демекчимин? Булар сакал койбосо деле, чапан кийбесе деле диндин, элдин, урп адаттын, каада салттын, насилдин паркына жеткен өтө мыкты, Азияга, Кыргызстанды даңктаган Бүбүсара, Саманчынын жолу, Данияр, Дүйшөн, ушунун баарын поездкаларын жазган ушул Чыңгыз Айтматов Төрөкулович болот. Чыңгыз Айтматовдун кыргыз элине кылган эң бир эмеси бул переводчик болгон. 4-5 жашында орусчаны перевод кылып берген, анткени орус тилин жаш кезинде мыкты өздөштүргөн. Bunun көп китептери орусча жазылган. Орусча жазылган китептери бар, кыргызча жазылган китептери бар. Биздин айылда бир Даткайым деген эжекей болчу эле. Ошол эжекей Чыңгыз Айтматов өтүп кеткен жылы өтө ыйлап, настроениясы жок болгонун мен эстейм. Азырга чейин таң калам, анткени бул каарман да, бул каарман, актер, жазуучу, бул актер болот. Окуган адам ошого карап багыт алат, жол алат, ошонун поездкаларын жакшы көрөт дегенде. Чыгармаларын Дүйшөн, Жамиля, Саманчынын жолу, Барса келбейс деген бир ушундай чыгармаларды угуп калгам. Эчте адашсам, комментарийга жазып койсуздар, кандай чыгармаларын сиздер жакшы көрөсүздөр. Мен именно чыгармаларын жакшы көрбөйм, окуган эмесмин, анткени убактым болгон эмес. Мен жакшы көргөн жерим, мен Чыңгыз Айтматов Төрөкуловичтин апасынын хыжапта жүргөнүнө, жол коронуп жүргөнүнө, анашым, эми сендей мыкты аялдар төрөлбөйт, башка дүйнөгө келбейт деген ушул айткан бир сөзүнү мен өтө катуу таасирленгенмин. Анткени азыр кыздар өлө коронбой, мындай жыпыр кийинип жүргөн мезгилде ушул нерселер баалуу болуп бизге көрүнүп жаткан мезгили. Ошондуктан баарыңыздардын жашооңуздарга бул Чыңгыз Айтматовдун тиешеси бар деп ойлоп ушуну тартып койгонго мен мажбур болдум жана өзүм үчүн да керек эле. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.